Men аты-жөнүм Жураев Асылбек Абдыразакович болом. Мен ушул болуп жаткан окуяны интернеттен көрүп алып жүрөгүм чыдабай ушул жерге келдим. Ал жерде элдер кыйналып, мен тааныштарым бар болчу, ал жерден аял кишилер кайрылуу жасап, Курсан Асанов келсин деген чакырууларды коюп атат. Бирок Курсан Асанов бүгүнкү күндө үй камагында, ал жерге бара албайт. Мен бийликке Садыр Жапаровга жана башкаларына кайрылып кетким келет. Бүгүнкү күндө сиз аларды үй камагына кармабастан Курсан Асановдун күчүнү, Адахан Мадымаровдун акылыны пайдаланып, ушундай оор күн башка түшкөндө алар дагы сиз менен чогуу любой жерге барганга даяр болсо керек. Курсан Асановду үй камагынан чыгарып Баткенге жибериң. Ал киши ушундай жерлерде көп катышып жүргөн. И дагы эле бар десеңиз барат, ал жака катышат. Мадымаровду сүйлөшүүлөргө алып барың. Ал киши чечен киши, тили бар. Сөз байлыгы аябай бийик. Ушу кишини дагы алып барып, ушу тажик тарап менен сүйлөшкөнгө алып барсаңыз деп ишенем. Элдин талабы бул жерде ушундай болуп атат. Келсин Курсан Асанов деп Баткенге талап коюп атышат. Ошондуктан сизден суранып кетем, урматтуу Садыр Жапаров. Ушу Курсан Асановду үй камагынан чыгартып, ошол жерге бүгүнкү күндө күчүнү пайдаланып көрсөңүз, аябай жакшы болот эле. Сизден сураныч, кыргыз элинин бүтүндүгү үчүн, кыргыз жеринин бүтүндүгү үчүн, элинин тынччылыгы үчүн ар бир жасаган кадамыңыз туура болот. Азыр эч ким сизден жаман албайт. Ушул ишти жасаңыз. Сизден суранып кетем. Рахмат. Аты-жөнүңүз ким? Жураев Асылбек. Кайсы жактын тургуну болосуз? Мен өзү ушу Чүйдүн тургуну болом. Мен өзүм Тажикстандан көчүп келгенмин, бирок ал жакта туугандарым бар, Баткен жакта тааныштарым бар. Чалып кайрылып атышат. Мага ки ушундай Курсан Асанов кылып бергиле деп, жибергиле деп атышат. Анан биздин колдон келсе аны жибериш, биз жибермекпиз, бирок биздин колдон келбей атпайбы? Ушу президентибиздин колунан эле келет. Ушуну туура кабыл алсаңыз, Курсан Асановду ошол жерге жибериң.